менин кичинекей досторум. Бүгүн Балапан шоу программасы өзгөчө. Анткени бүгүн Кыргызымдын кооз жайлоолорунун биринде турабыз. Бүгүн ушундай кооз жайлоолорунун биринде менин кичинекей досум менен маектешебиз. Биздин эфирден алыстабаңыздар. Мына бүгүн ажайып кооз тогойнунда менин кичинекей досум, таланттуу досум менен жолугушуп отурам. Айлин, маанай кандай? Жакшыбы? Жакшы. Бизге эмне даярдап келдиң? Ырдайсыңбы? Ооба, ырдайм. Кайсыл баштайсың? Кызыл гүл. Кызыл гүл, Ана биздин досторубузга кызыл гүлдү ырдап бересиңби? Мынакей достор, анда биз кичинекей досубуздун Кызыл гүл деген чыгармасына күбө бололу, Тоого чыгып барабыз, коз гүлдөрдү карайбыз, арасынан биз тандап кызыл гүлдү алабыз. Кызыл гүл, тандап сени аламын, солбасын гүлдөрүм, топ-топ сууга саламын. Солбасын гүлдөрүм, топ-топ сууга саламын. Гүлдөр толук көрүнөт, те алыстан кыядан, көп кызыл гүл өскөнгө, чын дилинден кубанам. Кызыл гүл, тандап сени аламын, солбасын гүлдөрүм, топ-топ сууга саламын. Солбасын гүлдөрүм, топ-топ сууга саламын. Ай, баракелди, сонун чыгарма болду. Биздин да досторубузга абдан жактош керек, Айлин, сен да кандай өнөрлөрүң бар? Андан башка кандай өнөрлөрүң бар? Эмнеге кызыгасың? Бийлегим келет, дагы Бийлегиң келет, Дагы сүрөт тарткың келеби? ооба. Анан мындай кагаздар менен бирдемсе жасаган жакшы көрөм. Ай, Айлин, мага да бир нерсе жасап бересиңби? Мага да үйрөтөсүңбү кагаздан жасаганда? Ооба. Эмне жасаганды үйрөтөсүң мага? Мындай кички альбом, анан открытка жасагандарды. Открытка жасаганды үйрөтөсүң, Досторубузга да үйрөтөбүзбү? Ооба. Ай, Айлин, сен көп өнөрлөрүң бар турбайбы? Аны биз азыр жайлоодо отурабыз, аны жаза албайбыз, Мен сен кийинки эфирге чакырам, ошол жактан келип досторубузга жасап бересиң. Айлин, сен абдан таланттуу кыз экенсиң, Мен сен Баластандан ыр окугандарыңды көргөм. Бизге да ыр окуп бересиңби? Ооба. Анда бизге кайсыл ырды айтып бересиң? Эстеп үйдө балдарын айтып берейин. Айтып бер, Эстеп үйдө балдарын, эңсеп үйдө алганын, төргөткөзбөй душманды, төкпөдүңбү кандарын, ойлоп күлгөнүн, ойноп эркин жүргөнүн, канчасын кийди аталар кан жыттанган күрмөнүн. Ай, Айлин, ырың мага абдан жакты. Бул ырды каяктан үйрөндүң? Бул ырды мага мамам үйрөткөн. Мамаң үйрөткөн, Ооба. Мындан башка да ырларың барбы? Ооба. Кайсыл ырды айтып бересиң бизге? Эмгегиң бийикти айтып берейин. Айтып бересиңби досторубузга? Эмгегиң бийик зор тоодой, мермиң төгүп койгондой, учурган канат барыбыз, көкөлөп учуп барабыз. Сар санага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Бой жетип биз да чоңойдук, бала чак өттү ойгондук. Разыбыз сага энеке, төгүлсүн дайым береке. Сар санага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү актачу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Ай, Азамат, мага ырың абдан жакты. Мага да ырыңды үйрөтөсүңбү? Ооба.
Качан үйрөтөсүң, качан келип үйрөтөсүң? Сиз чакырганда. Мен чакырганда келип үйрөтөсүң, Каникул башталды да. Каникулда эмне кылып эс алып баштадың? Апама жардам берем, анан сабак окуйм, китеп окуйм, идиштерди жууйм. Дагы? Пол жууйм. Апаңа жардам бересиң, Дагы башка? Бүттү. Болду, Дагы үйдү пылесостойм. Үйдү пылесостойсуң, Ай, молодец, азаматсың. Мынакей достор, Айлин бардык жумушту аткарат экен, апасына жардам берет экен. Достор, силер да жардам бересиңерби? Айлин, быйыл канчанчы классты бүттүң? Мугалимдин аты ким? Мугалимдин аты Назгүл, анан мен 1-ди бүттүм, 2-ге көчтүм. 1-ди бүттүң, 2-ге көчүп атасың. Айлин, анда ушул эжекеңе салам жолдоп койбойлу? Салам эжеке, мен сизди жакшы көрөм. Дагы кимге салам жолдойсуң? Досторуңа салам жолдойсуңбу? Ооба. Досторуңдун аты ким? Абия, анан кийин Айназик, Азирек. Аларга да салам жолдойсуңбу? Ооба. Салам де. Салам. Айлин, досторуңа салам жолдодук, эжейлериңе салам жолдодук. Эми чоң ата, чоң апа, тай ата, тай энеге да салам жолдойлубу? Алар бизге тарым калбасын. Ооба. Салам жолдойбуз, Тай эне, тай ата, чоң апа, мен силерди жакшы көрөм. Салам. Айлин экөөбүз жанатан бери тай ата, тай энелерибизге салам жолдодук, эжейлерибизге, досторубузга салам жолдодук. Эми ошолорго арнап бир ырдап бер, Макул. Кайсыл ырды ырдап бересиң ошондо? Кегети. Автору ким? Обонус Талбек Бактыгулов, сөзү Муслим Өмүралиев. Анда биздин кичинекей досубуз Айлиндин Кегетим айылым деген чыгармасына назар салабыз. Мынакей Айлинден сонун чыгарма болду. Өзү кичинекей болсо да, жаш болсо дагы айылын таңазылап, сонун чыгармасын тартылап берди. Мынакей достор, Айлин жаш болсо дагы Айлинден көп нерсе үмүт этебиз. Айлин, көрдүңбү, мен сени досторума кайра мактап атам. Айда мактап айтып атам. Дагы кандай катылган өнөрлөрүң бар? Манас. Манас айтканды да билесиңби? Ооба. Досторубузга манас айтып бересиңби? Ооба. Мынакей достор, Айлин манас айтканды да билет экен.
Анда бизге манас айтып берсин, Hey, Manas Manas bolup dur, Manas atqa qonup dur, ulu жашын сураса, 12-ге толуп тур, тоо чарды миниптир, окпой көстү кийиптир, ошол кезде манасым урунарга тоо таппай, урушарга жол таппай, кечирин экенебей, кара кытайман жунум, учкагыңа теңебей, эбак ойлоп билиптир, хей. Ай азаматсың, Айлин сен манасты кимден үйрөндүң, каяктан үйрөнүп алдың? Мен Алпе китебимен үйрөнгөм. Бизге да үйрөтөсүңбү, досторубузга да үйрөтөсүңбү манас айтканда? Ооба. Мынакей достор, биз Айлиндин көптөгөн талантына күбө болдук. Айлин, биздин да убакыт келип жетти. Биз сени менен коштошолу. Бизге да көптөгөн эфирлерге келип берип турасыңбы? Ооба. Биз сени чакырабыз, да бизге келип ырдап берип, досторубузга көптөгөн талантыңды тартуулап бер, Аха. Мынакей достор, силердин эс алуу күнүңөр абдан сонун өтүп жатса керек. Силердин ошол эс алуу күнүңөргө биздин Роза апабыз сонун жомогун айтып берсин, Саламатсыңарбы, менин кичинекей бөбөктөрүм. Мен силерге бүгүн Кыргыздын улуттук камчысы жөнүндө айтып берем. Ошон үчүн менин кичинекей бөбөктөрүм, экранга жакын отуруп, менин айткандарымды жакшынакай кылып, кулак салып, анан бекем жүрөгүңөрдү тутуп алышыңар керек. Бул Кыргыз элинин улуу камчысы, Кыргыз элинде Кыргыздын акылдуулугун, Кыргыздын баамчылдыгын, Кыргыздын ушундай бир жакшынакай касиеттерин ушу кичинекей эле колдогу, кичинекей эле камчы менен билгискен. Анда эмесе, балдар, мен силерге бүгүн ушу Кыргыздын ыйык камчысы жөнүндө айтып берейин. Кана эмесе, мага жакыныраак отургула, балдарым. Мындай дейт экен: колунда жүрүп билинбейт, камчыдан өткөн курал жок дейт экен. Бул эмне белги? Бул колубузда кичинекей камчы болсо да, бунун жогорку улуу касиеттерин биз билбейт экенбиз да. Мына эми ушу камчынын ар бир кыймылын, ар бир ишаратын силерге айтып берейин. Эгерде бул боз үйдө камчы ылдый карай илинип турса, балдар, бул эмнени билгизген экен? Бул камчынын илинип турганы, бул жерде бул үйдө эркек жок, бул үйдүн башчысы өлгөн, бул үйдө жесир аял жашайт. Бул жерде эркек киши түнөөгө болбойт, бул жерде калганга болбойт. Эркеги жок үйдө жолоочу эч качан бизде Кыргызда ошол үйдө калбаган. Бул ошону билгизет экен. Камчыны өйдө карай ылдый илип койгондо, салаңдап илип койгондо, бул ошол камчынын үйүндө эркеги жок, кожоюну жок экен билгизип, жолоочулар нан устуйп, ишарат кылып гана кайра жолго чыга берген экен. Көрдүңөр балдар, бул кенедей камчынын кандай илинип тургандагы кандай белгиси, кандай мааниси бар экен. Анан кийинкисин карасак, эгерде жолоочу камчыны мойнуна асып, мойнуна мындай илип келген болсо, анда бул мындай болгон экен. Бул мен силерден кечирим сурап келдим деп камчыны моюнга илип келген экен, балдар. Муну карасаңар. Кечирим сураганда дагы камчы менен ишарат кылып,
камчынын белгиси менен кыргыздарга белгискен экен. Кыргыздар ушу камчыны илип келгенде эле ушул белгиден эле билген экен, бул жолоочу бизден кечирим сурап келди деп билген экен. Ушундай балдар. Карасаңар, тынчыраак отуруп уккула балдар. Мен айткандарым кулагыңарга сагыла балдарым. Эгерде дагы эле жолоочу камчыны эки колуна бүктөп, мындай капшырып келген болсо, анда ал өкүмдүк кылып, мен сен менен жолошом, мен согуш жарыялаганы келдим деп камчыны мындай кармап, эки бүктөп, ошентип ишарат кылганда, элдер билген экен, бул душман экен бизге. Азыр булар бизге жолошот экен, булар биз менен согуш ачканы келди деп, булар ошол келген жоого даярдык көрүшкөн экен. Муну карабайсыңар балдар. Камчыны капшырып, мындай эки бүктөп кармагандагы белгине карабайсыңарбы? Эки бүктөп кармаганда бул жоолошкону келген. Жоолошкон ошо душман адамдар болгон экен да балдар. Мына көрдүңөрбү кандай кыргыздын баамчылдыгын. Ошондой эле эгерде ошол эле жолоочу камчысын колтугуна кысып жакшынакай болуп келсе, бул тиги жолоочунун чочулабагыла, мен тынчтык жолу менен, мен жөн эле конок болуп кетейин деп келдим деп жадырап чайнаган мүнөзүн көрсөтсө, ошо меймандос кылып, жакшынакай кылып, коюн союп, кымызын коюп, сары майын коюп, талканын көөлөп, жакшынакай кылып ошо келген жолоочуну жакшынакай кылып узаткан экен. Карасаңар балдар, кандай сонун камчынын касиеттерин, камчынын бул мындай бир ушундай бир ыйык, кыргыздын бир ушундай бир кенедей камчы болсо дагы ошонун белгилерин менен көрсөткөн ишараттарды карабайсыңар балдар. Кандай баамчыл, кандай кыйын калк болгон биздин ата бабаларыбыз. Эгерде дагы бир жолу камчыны ошо жолоочу ээрдин башына калтырып келе турган болсо, ээрдин башына илип келе турган болсо, ошондо дагы ошо камчынын ээрге таштап келген мааниси бар экен да. Ошондо мындай экен да, ээрге таштап келсе, жөн жай гана мен курсагым ачты, жөн жай эле нан istеп шамшум ичкени келдим, курсагым ачты деген билгизген экен. Анда дагы ошол боз үйдүн эли биздин апаларыбыз ошо келген жолоочуга шамшум эткизип, тамагын берип, сыйын көрсөтүп, жакшынакай кылып жөнөткөн экен. Муну карасаңар, камчыны ээрдин башына коюп келгендеги сиз көрдүңөрбү? Ушундагы эсиңерге тутуп алгыла. Силер да Кудай буйрса эр жетесиңер, жигит болосуңар. Мына ушул жайлоолорго барасыңар, апалар чоң элелериңердин жайлоосуна каникулдарда. Мына ошондо атка мине турган болсоңор, чоң аталарыңар бар да силердин. Чоң аталарыңар атка отургузуп үйрөтөт, мингизип үйрөтөт. Анан ошондо ошол камчынын касиеттерин дагы билип, камчыны кандай пайдаланыш керек, ошонун баардыгын балдарын билишиңер керек. Эгерде дагы эле ошондой эле, эгерде багы жолоочу камчысын тиги өтүгүнүн кынына салып, өтүккө кыстарып келсе, анда мындай дейт экен: мен бул жерге жатканы келдим, мен жолум алыс, мен ушул жерге түнөгөнү келдим дейт экен. Ошондо көрдүңөрбү, камчыны кончуна салат экен. Кончуна кыстарып киргенде, мына балдар, мен жолум алыс, ушул жерге жатканы келдим, ушул жерге түнөп кетейин, ошого уруксат бергиле дейт экен. Мына ошондо эшиктен киргенде эле баягы камчыны кончуна салганда эле биздин баамчыл апаларыбыз, аталарыбыз билген экен. Ай, кемпир, тиги жолоочу жатканы келди,
түнөгөнү келди, мейман камын көргүлө деп биздин аталарыбыз, апаларыбызга мейман тоскун деген ишарат кылган экен. Карасаңар балдар, камчыны кончко салгандагы касиет эмесин карабайсыңарбы? Бул тиги белгисин карабайсыңбы? Кончко салгандан эле кандай белги болуп атканын билип атпайсыңар балдар. Ошондой алтындарым. Ошондой эле бул камчынын айтып отурсак, бул камчы жөнүндө ушундай жакшынакай касиеттер, ушундай жакшынакай ишараттар бар экен. Кыргыз элде биз бул камчы жөнүндө бардык кенедей ошо силерге окшогон бөөктөргө азыртадан айтып бардыгын кулагына салып коюш бул апалардын ыйык милдети болуп эсептелет. Ал эми силер балдар болсо, мына азыр менин камчы жөнүндө айткандарымды уктуңар го. Мына урматтуу менин балдарым, өбөктөрүм, мен силерге бүгүнкү берүүдө камчы жөнүндө айтып бердим. Мына эми келирки эфирден чыкканга чейин саламатта болгула алтындарым. Мынакей достор, бизге берилген убактында соңуна келип жетти. Ушундай ажайып кооз тогойнундагы балапан шоу программабыздын жыйынтыктайбыз. Сак саламатта калгыла.